Assalamu алейкум достор, амансыздарбы? Сыртта ушул тапта 20 градус суук болуп турат. Андыктан бири-бириңиздерди жылуу сөздөр менен жылытыңыздар демекчимин. Бүгүн сиздерге А витамини тууралуу, анын пайдасы жана кайсы продуктларда ал эң көп, ошону кыскача айтып өтмөкчүмүн. Чындыгында организмдин толук кандуу иштеп турушу үчүн, оору сыркоодон алыс болуш үчүн жана дагы иммунитет бекем болуш үчүн А витамини өтө маанилүү. Жана анын кандай артыкчылыктары бар, ошону айта кетсем. Демек, эгерде биз күн сайын А витаминин толуктап турчу болсок, ар кандай инфекциялык оорулар менен, айрыкча грипп, дем алуу жолдорундагы пайда болуп турган инфекциялардын, тамак сиңирүү органдарындагы жана заара бөлүп чыгаруу органдарындагы пайда болуп, жана бизди оорута турган микробдордун алдын ала турган касиет артат. Бул бир. Анан дагы ал биздин көзүбүз үчүн өтө пайдалуу, көрүүбүз эч качан начарлабайт эгерде ушул витаминди күн сайын толуктап турсак. Жана ошондой эле витамин А менен толукталып турсак, биздин сөөктөрүбүз жакшы өсөт, тиштерибиз бекем болот, жана башка өтө көп пайдалары бар. Алардын баарын санап бүткүчөм. Тоңуп калгыдай болуп турам мына суук бөлмөдө. Андыктан тезирээк видеону бүтүргөнгө аракет кылайын. Токотор жерин айтсам, А витаминине эң бай азыктар булар: малдын боору, жумуртканын сарысы, анан дагы треска деген балык бар, ошонун боору же өзү, жана дагы башка балыктар. Эң көп А витаминине бай азыктар ушулар. Өсүмдүктөрдөгү жер жемиш, мөмө жемиш буларда дагы аз өлчөмдө болот, бирок ошол жаныбардын продуктусунан алынган А витамининчелик касиетке эгедер эмес. Андыктан өйдөдө саналып өткөн азыктарды мүмкүн болушунча күн сайын толуктап турган аракет кылыңыздар. Ошондо ушул витаминге организм толукталып, жана иммунитети дагы бекемделет, оору сыркоодон дагы алыстоо мүмкүнчүлүгүңүз артат. Азырча ушул.